Арбаңыздар, Кыргыз элим, замандаштар, Кыргызстандағы биздин жакшы көргөн, Кыргызды даңазалап жүргөн, Кыргызым деп жан дүйнөсү менен берилген биздин жердештерибиз. Мына казыркы жакшы бир маанайда Кыргыздын түпкү өзөлүгүндө улуу Кыргыз элимдин бир эн тамгасына көңүл буралык. Анан сөздү ушу залкар, жаш кезинде залкар болгон Майрамкул досубузга сөздүн кезегин берейин дагы биздин чоң азаттын өзүнүн жакшы бир эн тамгасы пайда болду. Ушул жөнүндө кеп салалык. Кандай дейсиз? Туурабы? Эми бул тамганы жазып аткандыгым, бул тамганы биздин ата-бабалар бизге калтырып кеткен чоң бир байлык мурас да. Мисалы мен могуну ушул эң биринчи жолу ушул жанагы ушул жөнүндө илимди алып жүргөн аксакал көксакалдардан укканда мен аябай таң калгам да, таасирленгем. Мисалы бул тамганы чечмелей келгенде эң биринчиден бул адам. Көрдүңүзбү? Муну кыргыз биздин ата-бабалар жараткан адам. Көрдүңүзбү? А мисалы бул биздин Манаста, көрдүң, асман менен жериңдин тиречини бүткөндөй, айың менен күнүңдүн бирөөзүндөй бүткөндөй. Кыргыздын дүйнө таанымында мен бул тарыхка аябай сүрөтчү катары Промгораевмин да. Ошол Промгораевкада эң биринчиден сүрөтчү тартаардан мурун кыргыздын эмин ошол өзүңдүн элиңдин тарых менталитетин туура түшүнүшүң керек. Ошону мындай казып билишиң керек да. Ошол жытты мындай сен сезишиң керек да. Ошол колоритти кармашың керек. Эгер ошол дүйнө таанымды билмей сен бул символго бул тотем көтө албайсың. Тутум. Мисалы бул тутумда алып карагыш. Көрдүңүзбү? Бул тотем аркылуу мисалы көрдүм, бул бийиктик, асмандын символу да. Бул могул аркылуу эң биринчиден мен эмнени ойлонот? Бул балким Кудайдын буйругу. Мисалы азыр элдин тилеги, каалоосу. Көрдүң, биз аруу Манастагы философия бул аруулуктун, акыйкаттыктын, чындыктын философиясы. Мен ушундай тилек кылып атам да, мисалы баа чоң казат дегенде, көрдүң, адам ошол актыкка, актыкка казат кылып атат. Акыйкатка, тазалыкка, акыйкатка таза, көрдүң, ошол чоң казат кылып атат. Мисалы, мына Манастан болуп атпайбы, көрдүңүзбү? Ошол алып карауш, сен алып караушта бийик, таза бол, акыйкат бол. Ошол Манастын 40 чоросу 40 жерден келип атпайбы? 40 жердин шери, 40 жердин батыры. Мисалы ошол эле, мисалы Алмамбет деген бул башка элдин өкүлү. Керек болсо ошол көрдүң, ошол биздин философияда, Манастын философиясында улутка, урууга, анан жанагы динге бөлбөйт. Алмамбет келгенде ак куласын тартып улап атпайбы Манас? Анын ал динин сураган жок. Анын улуттун, уруусун да сураган жок. Ооба. Касиетин кара. Мына ошол менен карачы, канча улутту бириктирип атат. Ошол символдо бул жеке эле кыргыз биригиш керек эмес. Дүйнө жүзүндөгү Манасага акыйкатты туу туткан, акты жүрөгүнө момда кабыл алган адамдар биригели деген саясат тап келип атат. Мен ушуну тилек кылып атам, биз дүйнөбүз биригиш керек. Дүйнө жүзүндөгү ошол аруу адамдар биригиш керек. Ошон үчүн Манастын философиясында ар бир улут ыйык. Бизде бөлбөйт. Ошол динди да бөлбөй койду, Динди да бөлбөйт. Бүт баары тең ыйык. Туура. Бүт баары тең. Туура. Ошон үчүн эч убакта ошол Манастын бир да бир улутту, бир да динди, бир да бастырлаган эмес. Баскан эмес. Аны мажбурлаган эмес. Айкөлдүк менен башыйт. Туптуура айтасыз. Биз эгер агрессия менен, жанагындай жаманчылык менен, жана кара күч менен басып алып, анан ошентип баягы коркутуп сен баш ийдирген, ал баш ийдиргенге барабы? Ал жарабайт. Кыргыз андай, ал адамдык касиети менен. Жана Манаста философия көрүп, ар бир чоросу башын сайып атат. Ал мисалы керек болсо Манастан дагы өткөн шерлер. Бирок Манастын ошол айкөлдүгүнө таң калып атат. Жана Алмамбеттин айтып атпайбы, айланайын. Бул эмне болгон эл? Эмне болгон Манас дейт. Көрдүңбү? Ал өз башы ийип атат. Мен ушул эл үчүн дейт, ушул акыйкат үчүн мен башымды сайдым дейт. Биз бириккенде гана, ынтымакка келгенде гана биз бул бүтүндөй ааламды сактап калабыз. Могу тамгада, көрдүң, бул кыргыздын руху турат. Кыргыздын рухун, ошон үчүн Айтматов айтып атпайбы, кыргыздын Манас кыргыздын рухунун туу чокусу дейт. Азыр мына күпүлдөтүп жанагы манасчыларыбыз да Манас айтып атпайбы? Бул миллиарддаган сап. Аны мисалы мен 10 сапты жаттап алып айтышым мүмкүн, бирок ошондо айта албайм. Ачык айтыш керек. Туура. Ага, эмне деген бул феноменальный нерсе болот. Адамдын акылы чак келбей атпайбы? Ошол улуу рухту, ошол жөн эле улуу рух эмес, жерде касиет, ошол актык бар. Аруулук, тазалык, акыйкат бар. Ошол рухту мисалы илим ойлобо Манас айткан жигитти алып келип сүйлөсөң, ал эч убакта жанагындай саткынчылык, жана жүзү каралык, бирөөгө кара санаган, кара ойлогон дудак алар өзүнө тартат. Ошондуктан бул Манас
дүйнөсүн аруланта турган, дүйнөсүн биримдикке адамдыкка чакыра турган касиет бар. Ошон үчүн Айтматов ар бир күнү адам болуу кыйын деп атпайбы? Могу жерде эң биринчи адам турат. Туп турат. Кандай адам турат? Аруланган алып кара куш деп атпайбы? Алып кара куш. Бийик. Сен көктөй таза бол. Көктөй аруу бол. Сен күч менен эмес, кара күч менен эмес. Сен өзүңдүн асылдуулугуң менен, сен өзүңдүн касиетиң менен, ал эл сага корккондон баш ийбеш керек. Ал өзү баш ийиш керек. Ал арулукка баш ийиш керек. Эми муну түшүндүрүп бериңиз үстү жагы. Анан могу жерде менен баягы, мисалы кыргыздын бул байыркылыгы жөн эле байыркы эмес, жөн эле жан сактагандыгы эмес. Бул кыргыздын маданият күткөндүгү, мамлекет күткөндүгүнүн белгиси. Ошол илгерки оң канат ак, сол канат көк, ичкилик кызыл. Жоокерлик заманда ошол 3 түстү колдонгон экен, 3 ыйык. Анан могу флагка ушуну коеюн деп атам да. Ана көрдүм, 3 ыйыктын биримдиги. Кыргыздын дүйнө таанын бүт бардыгында тең биримдик. Адамды сыйлоо. Мисалы кыргыздын мында дүйнө таанымында көрдүңүзбү? Кумускага дагы мында зыян кылбайт. Сууга да зыян кылган эмес. Мунун маданиятын эми дүйнө жүзү таанып атат. Могу тамганы жараткан эл бул дүйнө жүзү эми окуйт, бул оюнчук эл эмес. Мисалы асман менен жериңдин тирөөчүнүн бүткөндөй, айың менен күнүңдүн бир өзүндөй бүткөндөй. Эмнеден философ? Муну кантип көтөрө аласың? Бийик чоку батпай жаткан күн деп. Ушулардын баарын мына азыркы аалымдар да мына Чоюн Өмүралиев жана Баяз Туралдар, аксакалдардан уктум да. Мына азыр көзү тирүү ушулардын баардыгы тең. Андан мурунку мына Касым Тыныстанов, Жусуп Абдрахманов, мына кийинки бул Төлөгөн Касымбековдордун баардыгы тең могуларды көргөн. Билген да. Жали Садыков бүт. Мен ошолордун баарын көрүп калдым. Төлөгөн Касымбек бул акыркы сынган кылыш жазганда жанагы көрдүм, жанагы көчмөндөрдүн кагылышында, мына Айтматовдун ар бир жазуусунда ал акырында ошол чыгарма аркылуу баягы көзүмдү ач. Ойгон кыргыз деп атат. Биз ошолорду окутуп, азыр жаштарды ошолордон окутушубуз керек. Жана көчмөндөр кагылышында эмне болдук эле? Эмне болдук? Анан ошол жерде кандай жаңылдык? Көрдүңүзбү? Илтеген империяны эмне болуп жок кылдык деген нерсени Төлөгөн Касымбек сынган кылышта айтып атат. Жанагы Гүлсарыда Айтматов айтып атат. Биз ошолордун баарын жөн эле окуп койбой, ошо мазмунун биз чечмелеп бериш керек. Тереңирээк кириш керек. Мына ушуну мен айтайын дедим. Мына карачы, азыр сиз баягы мурунку көчмөндөр оюндагы сиздин өзүңүздүн эмблемаңыз калып калды. Эми ушул дүйнөсүн тарап кетти да. Ар бир эл таанып калды. Эми Кудай буйрса биздин чоң казаттын өзүнүн белгисин, тамгасын, ээн тамга кыргыздыкын. Эми бүт баары тең ушул символ таасир этет да, туурабы? Мен бул тамганы бүтүндөй ачыгын айтыш керек. Эми улутчул десем мейли, мен кыргыз улутуна арналган бул тамгада ошол кыргыздарга тартуу кылып атам. Кыргыздар эч убакта дүйнөгө актыкты чачыраткан эл. Ошон үчүн кыргыз болуп тамга аркылуу эң биринчи өзүн тааныш керек, өзүн сыйлаш керек. Туура, өзүбүздөн баштайбыз. Өзүн башташ керек. Көрдүм, жана жомоктордо акырын айтып атпайбы? Акылың бар, эсиң жок. Эсибизге келишибиз керек. Эсин жоготуу эң биринчи бирөөнү кое туруп, биз өзүбүздөн баштайбыз. Өзүбүздү сыйлашыбыз керек деген нерсени айтып атам. Анткени могулардын баардыгы тең, көрдүм, баягы адам ошондой каалоодон, сүйүүдөн чыгат. Мен элимден баягы, мен өз элимди сүйгөндүгүм үчүн мен азыр эч ким күнөөлүү эмес. Бирок көрдүм, азыркы мына кийинки эле мына Болот Шамшиев бул элдин туткасы болгондо ошолордун баардыгы ал бул акыркы мына жана Кожомкулду тартып калганда мен сценарийин окуп алып таң калгам. Бул ошол элдин касиетин, бул Манасты аябай терең изилдеп тур да. Эгер ошол чыгып кеткенде бул элге пайдалуураак болмок. Ошондо ошо биздин бийликтегилер азыркы эми баягы эл башында тургандар ошону көрүп туруп көрмөксөн болуп, билип туруп билбексен болбой, ошондой адамдарды мына кийинки мына Элмирбекибиз кетип калды. Кийинки Зайырбек кетип калды. Эл үчүн деп, жерим үчүн деп тең мына бул кайталангыс феномендер. Булардын өзөгүндө, жүрөгүндө эң биринчи эл деген от күйүп турат да. Ошол күйүп турган нерсеге ал баягы жүрөгү назикти, ошол баягы айтып атып анан биз жүрөгү көтөрө албай калды да. Эл уктап жатканын карап ошого чыдай албай кетип калдык да. Эми мына жанында эметип атасыз, эми кыргыз элинин касиети өтө эле бийик экен. Бекеринен ушундай эн тамгаларды калтырган эмес кыргыз эли. Ар бир жерине мына Калпагуста дагы ар кайсы жакта бул чачыдан баштап бүт баары чечилет да. Кандай деп ойлойсуз? Муну деген эртерээк эле коюш керек го чоң казатка. Муну деген таасири көп да. Ар бир адам ойгонуп, жанагы уктап жаткан, орусча айтканда генетический памятьти ойготот да, туурабы? Кыргызда ар бир нерсе чечмеленет, ар бир сөз чечмеленет.
ар бир сөздү мисалы манастагы ар бир сапты алып чечмелесек болот. Жана көрдүм бүт. Мунун бул жерде өтө чоң бир жашоонун коду жатат. Ар бир тотемде чечмеленет. Алып карагуш. Асман болот ба, чексиздиктин, бул бийиктиктин символу. Көрдүм, андан арыстан, кабыландар бул жердин символу. Ажыдар бул суунун символу. Асман, жер, суу. Үч биримдиктин ыйыктын. Ошол үч дүйнөнүн биримдикти бул ааламдын бул пирлери манасты жылуулап атпайбы? Бул дүйнөнүн бул ааламдын ээси бул адам. Ааламдын ээси бул манас деп атпайбы? Көр муну Жусуп Мамай акыркы бул маекандар да ошол көр. Жанагы көчмөндөр сөз айтты, ошол тамга бул илгерки кыргыздын кут тамгасы. Кудай төбөңөн караганда калпак кийген кыргыз отурат. Ал Жусуп Мамай да мен айткан жок, мынтет. Ааламдын ээси кыргыздар деп ал интернетте коркпой туруп ошол Кытайдын жеригесинде айтты. Тияктан да коркпойт. Кытай деген бул каттаныбаган элди ошол Кытай деп айтат, таңсасында жазуу деп атат. Анан бул калпак, бул ар бир бул кыргыздын бул боймосу бул чечмеленет. Ошол биздин тарых, ар бир мына как раз сиз музыканс комуздун күүсүндө ошол чоң сыр жатат. Сыр жатат. Анан сиз айтып аткан как раз сиз эмени козготуп, кыргыздын канында бар дейт. Бул тамганы мен авторуна бул биздин ата бабалар таштап кеткен тамга. Жана күйлөр таштап атканда, кийин бул эстер ушуну угуп эстер. Ошол үн менен байланышуу. Ошол үндү угуп, мана бул тамганы көрүп, өзүнүн ким экенин эстер деп таштап кетти. Бул туубаса биздин өзөктөн келаткан биздин кыртыш. Биз ошол кыртыштан алыстап алгандыгыбыз, ошонун кесепети азыр мына биздин таасир этип атат. Түбүндөгү, өзөгүндөгү тамырын таанып алган эл алыстап калгандан кийин болду маңкуртка айланды. Мына биз азыр элдин элдүүлүгү жоголуп калды. Ошонун кесепети мына жерлерде жана биздин кыздардын, биздин балдардын кор болуп жүргөнү, ошонун кесепети тентип кеткени. Ошон үчүн бул эң чоң саясат, бул улуттук дукту көтөрүш керек. Улуттук дух эмнеде? Дилинде турат. Анан дитинде, анан ниетинде, анан пейилинде, ошонун баарын ойготкондон кийин кыргыз эли ойгонуп, ушуга биригип, ынтымакка келип, өзүбүздү тааныйлык. Биз деген алып аталарыбыздын балдары экенбиз, Манас атанын урпактары экенбиз. Ушу каныбызда жүрөт ушул. Келгиле биргелик. Биз эмне үчүн мындай төмөн түшүп кеттик? Биз бакубаттуу жашашыбыз керек. Элибиз дагы бактылуу жашашыбыз керек. Мисалы көрдүм, бул жерде бүтүндөй аалам. Көрдүм, ааламдын ээси бул адам деп турат. Алып карагыш бул ушул алып карагыш аркылуу сен бул көрдүм, таза деп атат. Таза акыйкат чындыктын символу. Биз азыр ошол чындыкты тутутсак, эгер акыйкатты койсок, ошондо эл ошонун негизинде эл сага уйуйт. Ошон үчүн Манаска кыркчара уюп атпайбы? Манастын касиети ошол акыйкатта. Көрдүңбү, ошол бүтүндөй бул жеке эле кыргыздар биригиби? Бүтүндөй башка эл, башка диндеги элдер. Бүт эл эгер ошо касиетине жараша бирик. Ошол адам баласынын тукумун сактап кал. Бүтүндөй жер жүзү сактап кал деген саясат. Эми ушуну азыр талоого коелук. Талоого коюп, муну мисалы эл да көрүп, жүрөгү менен эсептесин. Бирөөнүн айтканым эмес. Биз деген таң улабайлы. Таң улабайбыз. Анан эгер кабыл алса, мен дагы ушул аркылуу мен анткени ата бабалар булардын баары ошо Түгөл Бестикбеков жанагы акыркы Хусейин Карасаевдер айткан да ушуну элге алып чык деп. Анан элдин да акыбалын көрөйүн деп атам да. Эл менен журулбасак болбойт да. Элдин өзүнүн көз карашы, өзүнүн ой толгоосу, өзүнүн жүгүртүүсү менен бизге жанагы талоого келип коюп, ошонун баарынтен өзүлөрүнүн пикирин айтып чыксын дагы, анан биз чыгаралык дагы берки значок төш белгини бияка коелук. Ушу чоң азаттабыз. Биригелик. Жанакы бияктан тиги бул динде, тиги динде деп бөлбөй, бүт баарын биригип, бир уютку кылсак, анан кийин ошол уюткунун үстүнө оомат келет дагы, кыргыз элибиз ошондо бакубаттуу турмушуна келет да. Анан азыр ичара эле согушуп эле жаман сөздү айтып дегенде ошонун баарын бир жерге көмөлүк. Азыр пока жок. Айкөлдүктү, кечиримдүүлүктү, сабырдуулукту, райымдуулукту, боорукерликти, бири-бирибизге бир тууган экенбиз, бир атанын эли экенбиз. Бизге эмне жетпейт? Биз көрөлүк да, башка өлкөлөр өсүп атат, биз кайра эле ылдыйда жүрөбүз, бири-бирибизди жаман сөз айтып коюп эле. Андайдын бизге эмне кереги бар? Ошон үчүн бири-бирибизге жакшы сөздү айтып, мээримизди төгүп, сабырдуулук кылып, ыйманыбызды көргөзсөк, анда биргет элек да жеңет элек. Эми урматтуу биздин көрүүчүлөр, мына силерге талоого калтырабыз. Силер ушул бир 10 күндүн ичинде болобу, же бир жумадабы өзүңөрдүн ушу биздин сайтыбызга, анан өзүңөрдүн көз карашыңарды жиберсеңер болот. Эң биринчи баягы дүйнө элин коюп, өзүбүз
азыр мына өзүбүз ичара жана көрдүм жанагы оштук анан көлдүк анан тиги саяк анан тиги кыпчак деп бөлүнүп атпайбы ушуну токтотуш керек токтотуш керек деген мусулман анан тиги теңир бул ушунун баардыгы эң жаман нерсе ушул ошол мисалы ошол диндин өкүлү болобу ошол элдин өкүлү болобу бөлүнгөндү токтотушубуз керек бөлүнгөндү бөрү жейт дейт кандай болгон күндө да ар бир кыргыз ошол сенин кандашың ар бир кыргыз ошол сен бир туугандык сезимди өтө курчутуп ошого өтпөсөк башка жол жок туптуура айттыңыз башка жол жок эми урматтуу көрүүчүлөр мына кайра дагы бир кайталап кетейин силердин талдооңорго ушуну өзүңөрдүн көз карашыңар менен өзүңөрдүн пикириңерди жөнөткүлө биз силерге коюп атабыз себеп деген өз билебиз деген жокпуз ушу биздин элибиз ынтымакка биримдикке келсин деп атабыз чоң азапка бир жакшы аттаналык бирөөнүн мүлкүн тартып алалык деген ой жок бул жерде ар бирөөбүздөн Манас атанын каны бар айкөлдүк ырайымдуулук кечиримдүүлүк боорукерлик бизде ыйман болуш керек сабырдуулук болуш керек ошонун баары да мына чоң казатта антпесе жаман күчтөр кандай айтып атабы биз кечире беребиз бирок деген кыргыздын мына жакшы биздин эң тамганы силерге талкууга коебуз ушуну менен жакшы калыңыздар бар болуңуздар оорубаңыздар сыркоо болуңуздар эч качан жамандыкты көрбөңүздөр жакшылык гана конуп турсун үйүңөргө бийик өзүбүздү өзүбүз даңазалайлык дагы кыргыз улуу элим деп бир туугандык менен бир жүрөлүк бар болуңуздар